Ар жыл сайын 3 март күнү мамлекеттик тууну саясий маанилүү майрам катары өлкөнүн бардык жерлеринде белгиленип келет. Кыргыз Республикасынын туусу кызыл түстө болуп тургандыгы бул кылым карыткан улуу эл жана эркиндиктин символу экендикти билдирет. Туунун ортосунда күндүн шооласы тегиз чачырап турат. Бул улуттук маданияттуулуктун, эгемендүүлүктүн, ата-бабалардан келаткан ыйык мурасын айгеленип турат. Мамлекеттик туунун кап ортосунда жайгашкан түндүк бул биримдиктин, бүтүндүүлүктүн жана ынтымактын белгиси. Кыргыз Республикасында мамлекеттик туунун кабыл алынгандыгына 30 жыл толгондугунун урматына биздин Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жамалдинов Зиядин Исламович тарабынан Ош облусунда ар бир райондо мамлекеттик туу желбиреп туруш үчүн көтөрүп жана ошону патриоттук сезимге элге дух берип туруу боюнча тапшырмасы берилген. Мына ушул жерде биз азыркы күбө болуп аткан мамлекеттик туунун көтөрүлүшүн ушул жерден да тандалышын Зиядин Исламовичтин демилгесине таандык. Мына бүгүнкү Араван аймагында да мамлекеттик туу көтөрүлүп жатат. Туунун бийиктиги 65 метр, ал эми узундугу 8 метр жана туурасы 5 метр түзөт. Бул туунун материалы Түркия мамлекетинде даярдалып алынып келди. Жалпы тууну тургузууга 1 миллион 250 миң сомдук каражат сарпталды. Бир айта кетүүчү нерсебиз, мунун баары 100% демеушү жердештерибиздин тарабынан каржыланып колдоо алынды. Bunu da ayıp koşumuz abzeyim. Hurmatlı tуугандар, Kırgız Respublikasının mamleketlik tuğusu ardayın jelbirep, өлкөбүз түбөлүк болуп, өнүгүү үстүндө болсун. Алда алгачкы куттуктоо сөз Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Жамалдинов Зиядин Исламович берди. Assalamu alaikum, урматтуу майрамдык иш-чаранын катышуулары, урматтуу Араван районунун эли. Кыргыз Республикасынын мамлекетинин туу күнү менен ошондой эле Кыргыз Республикасынын туунун кабыл алгандыгынын 30 жылдык маракеси менен чын дилимден куттуктаймын. Эми ушул Ош облусуна дайындалганда ушул 30 Кыргыздын туусунун 30 жылдык маракесине арналып ар бир райондо флагшток курулсун. Ар бир райондун көрүнүктүү жеринде Кыргызстандын туусу желбиреп турсун деген тапшырма бердим эле. Мына бүгүн ушул Араван районунун акимин тарабынан ушул иш-чара уюштурулуп, бүгүнкү күндө мына 30 жылдык маракеге чоң майрамдык тартуулап отурабыз. Урматтуу эли журт, туу качан мамлекеттин туусу качан көтөрүлөт? Мамлекеттин туусу жеңиш болгондо көтөрүлөт. Башка мамлекеттер менен багылып достук болгондо көтөрүлөт. Демек, Кыргызстан эгемендүү болгондон бери Кыргызстанда жашаган көп улуттуу элдер бардыгыбыз ушу туу астында бирге биригип, ынтымак болуп, дос болуп, мекенчилигибиз күчөдү десем мен жаңылышпаймын. Ошондуктан биздин Кыргызстаныбыздын туусун биздин уулдарыбыз, кыздарыбыз дүйнө чемпионаттарында, Олимпиадада, Азиянын чемпионат оюндарында
Kırgız мамлекеттин туусун дүйнөгө таанытышты. Ошондуктан мен айтарым дегеним, Кыргызстанды бүгүнкү күндө дүйнө жүзү таанып калды туугандар. Демек, биз сыймыгыбыз болгон кызыл түстөгү туубуз ачык асманда желбирей берсин, Кыргызстанда өнүгүү болсун, өсүү болсун туугандар.